Эми Нуркалый Масалбеков эл аралык Кувейт университетинин журналистика факультетинде билим алат. Өзү студент болсо дагы медакадемиянын аскер институтунун студенттерине кыргыз тилинен сабак берип, боюндагы билими менен тең бөлүшөт. Мындан тышкары эл аралык деңгээлдеги макалаларды жазып, жакында эле КМШ өлкөлөрүнүн мыкты студенти наамына ээ болду. Себеп дегенде ушул 11-классты бүткөндө тандоо турду, чет өлкөдө окуу, анан Кыргызстанда деп. Анан Кыргызстанды тандагандан кийин сөзсүз менин максатым болчу ушул студенттик жашоомдо президенттик стипендияны алуу депчи. Анан быйылкы өлкөдөгү абалга байланыштуу чындыгында тапшыргандан кийин алабызбы күмөн саноо болгон, бирок ошого карабай бүгүн берилип атат. Кудайга шүгүр. Демек баягы максат койсок жетебиз деген түшүнүктө. Анан бул нерсени мисалы ушул социалдык тармактардан окуганыбызда биринчи жолу социалдык түйүндөрдө баягы комментарийлерди окусак, көбүн эсе кимдин таанышы, кайсыл чоңдун баласы деген тариздеги мисалдарды айтышып атат да. Анан мен айтар элем, эч кандай анын нерсени жок да, билимден доору келатат деген чын.